Экинчи тür şartlar taksırım. Экинчи tür şartları kitebinde yok. Şartul ada dep koyuyordu. Emi jana jokordagılar tabıldı. Moynunuzga emne oldu? Millet. Emi atkarуу üçün şartlar. Orozada dagına şunday böldük esingizde. Orozonun millet bolуу şartları, anan atkarуу üçün şartları dep. Bul tür şartlardan bardığı Жақшы еске алгыла. Бул tür şartlardan bardığı jogorуда atalgan şartlar menen birge табылган кезде, анан өзүнө аткаруу не болот? Жанагы адамдын өзүнө аткаруу не болуп калат? Милдет болот. Ал эми эгерде бул tür şartlardan бардыгы табылбаса, анда өзүнө аткаруу эмне эмес? Милдет болбойт. Бирок ажырык кылдырабы же кылдырбайбы, бул тууралуу кайра не бар? Эки көз караш бар да. Азыр төмөндөгү шарттар табылбаса, özü denesi menен baruusu ne emес? Mildet emес. Бирок ордуна башка бир өзү жөнөтөбү же жөнөтпөйбү дегенде алымдардын ортосунда эмне бар экен? Талаш бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча ажырык кылдыруу милдет болбойт дейт. Бул эки имамдын дагы бир риваяты. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча ажылык кылдыртуу эмне болот дейт? Мойнуна милдет болот деп ушундай кайчы пикирлер бар кыскасы таксыры. Бул жерде эктен жакты туура деген немелер бар да. Абу Ханифанын сөзүндө туура деген алымдар бар, шакирттердин сөзүндө туура деген алымдар бар таксыры. Анан бул tür шарт бешөө болот. Канча экен? Бешөө. Биринчиси ден соолуктун чындыгы. Азыр бул жерде эмне деди? Ал-асиха. Бул жерде жалпы айтып койду да, ден соолугу чындар деп. Андыктан оорулууга, параличке, улоого мине албаганга, жана буттары жок адамдарга эмне эмес? Милдет эмес таксырым. Бай болсо дагы барып өзү барып аткаруусу эмне эмес экен? Милдет эмес. Экинчиси жолдун коопсуз болуусу. Бу жакта келет. Ва кана тариқу аминан деп кийинки сүйлөмдө келет. Түшүнүңөрбү? Жолдун коопсуз болушу. Мындай айтканда барып келгенге чейин сиз көп учурда эмне болосуз? Сизге зыян тийбегидей болуш керек. Анан сиз бараткан жолдо согуш болуп жаткан болсо, сизди атып чүрүп коюштары мүмкүн боло турган болсо, андай кезде баруу не болбой турат таксыры? Милдет, аткаруу милдет болбой турат. Түшүнүктүбү? Жол тынч болуш керек. Барып келгичеңиз сиз эсен аман барып көпчүлүк учурда эсен аман калууңуздун неси болсун? Ыктымалы болсун. Анан барып келгичеңиз өлүп калуудун ыктымалы көп болсо, жол мындай каракчы көп, бандит көп дейли, өлтүрүп коюшу мүмкүн, шарттар жок. Биз өтө турган, мисалы, бара турган мамлекетте согуш болуп жаткандыр, мисалы, Кудай сактасын. Эгерде ошондой болсо, эмне болбой турат? Милдет болбойт. Үчүнчүсү туткун болбоосу. Туткун. Түрмөдө жаткан адамдарга эмне эмес экен? Милдет эмес. Төртүнчүсү аял үчүн махрамнын же күйөөсүнүн чогуу болуусу. Бул тууралуу төмөндө дагы айтабыз. Аял үчүн махрамнын же күйөөсүнүн чогуу болуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар таксылары. Аллах жана акыретке ыйман келтирген аял, эми биздин азыр муфтияттын белгилөөсү боюнча 120 километрден 120 жана андан көп аралыкка махрамсыз баруусу адал эмес деген. Бирок биздин доорда ушул маселелер каралбай жатат, досторум. Бизде мындай айтканда, балки мен жаман ой кылгым келбейт, мүмкүн бизде соодага айланып калды да. Келсе эле болду, клиент болсо эле умрасыга да алып кетип атат, клиент болсо эле фарзына да алып кетип атат, бул туура эмес таксыларым. Хадиске каршы чыгып, фик китептерибизде келген өкүмдөргө каршы чыгып, жекече нафсыбыздын кызыкчылыгы менен жашагандык бул туура эмес. Түшүндүңүздөрбү? Мындай маселеден Кудайым сактасын бар го. Биз Ханафи мазхабыбызбы, ошол мазхабты бекем карманышыбыз керек, бекем тутунушубуз керек. Анан өзүбүзгө пайдабызга боло турган нерседе дароо эле Шафи болуп алып, болбогон эле маселеде дароо эле Шафи болуп алып, же дароо эле Маликиге өтүп алып, же Имам Ахмадка, Хамбалга өтүп алып деген сөз туура эмес. Бул кызыкчылыкка жараша пайдалануу дейт муну. Мындай мүмкүн эмес шариятта. Эмне үчүн бир мазхабты ээрчүү важип? Өзү негизинен мазхаб ээрчүү түптүү жанагы неме эмес, себептери бар мунун. Эмне үчүн важип? Адамдар мына ушундай өзүнө керек жерлерди териштирип, жакканын гана тандап алат да. Китептер жазылган да бүт. Мына карайт Шафи мазхабта мана жерде выгодный да, туп ошону кармайт. Андан дагы бир башка маселени караса, бул маселеде кимдики выгодный? Ханафи выгодный, ошону кармап алат. Ошондой кылып туруп шариаттын
мойнуга келген жүктөргөн жоопкерчиликтерди акырында барып түшүрүп салат да мындай адамдар. Мисалга дарат алат. Денесинен кан чыкты, Шафиде сындырбайт, басып кете берет да. Туурабы? Шафиде сындырбайт да. Бизде эмне кылат? Сындырат. Анан да барат дагы ошол эле учурда айталы. Дагы бир аялга колу тийип кетет. Ханафиде сынбайт. Ханафини кармап алат. Анан ошондой жоопкерчиликти мойнундан эмне кылып жатат азыр бул? Дарат ал деген буйрукту мойнунан барган сайын түшүрүп атат бул адам. Өзүнө жакканын тандап. Азыр моноо маселеде дагы таксырым. Даана ошол нерсе байкалып жатат да бизде. Балким тууганыңар, агаларыңар, инилериңер ажылыкка бара турган болсо, ошолор менен барсын. Апаларыңар, эжеке карындаштарыңар. Жөндөн жерде өзү туруп кете бербеш керек. Мындай шариатты эки жака бурмалай берген туура эмес, достор. Түшүнүңүзөрбү? Кайталанда темага. 5-чи аялдын иддада болбоосу. 5-чи аял иддада болбош керек. Бул идда бардык түрү кирип кетет. Күйөөбү ражи талак кылганбы, байын талак кылганбы, күйөөбү өлгөнбү, айырмасы жок. Айтор эмне экен? Иддада болгон аялга ажылыкка баруу милдет, аткаруу милдет эмес. Түшүнүңүзбү? Милдет мойнуга жүктөлүп турат, бирок ошол баалда аткаруу не эмес? Милдет эмес.